Yo, what is up everyone? Welcome to another video. Salam barыңыздарға дағы bir видеоға қош келіңіздер. Actions speak louder than words. Анын маанисин азыр бул байке түшүндүрүп берет. Аягынача көрүңүздөр, өтө кызыктуу маек болот менимче. Söz үйрөтөт, үлгү ээрчитет дейт. То есть сиздин жүрүм турумуңуз, кыймыл аракетиңиз сиздин сөзүңүздөн таасирдүүрөөк болот. Бирөөлөргө үлгү болобуз, балабызга, же кол кошуна, досубузга бирөөнү мындай жакшылыкка чакырабыз. Дават кылабыз да, жакшылыкка чакырабыз, мындай нерсени үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ошондо биз көбүнчө сөздү гана колдонобуз да. Как будто биз сөз менен гана бирөөнү оңдой алабыз, туура жолго сала алабыз да. Жок, бул психологияда андай нерсе жок. Бирөөнү контроль кыла албайт. Балким таасир эте алат. Ал эми таасир ошол биздин жүрүш турушубуз менен гана болот. Европада мындай окуя болот. Бир студент кыз мусулман болот, Европага барат. Мусулман кыз Европада студент болот, окуйт. Ошол жерде жүргөндө күнүгө мындай тазалык жежеге жылмайып салам берип өтөт экен. Күнүгө жылмайып өтөт. Ошентип салам берип өтөт. Бир күн токтотуптур, сен тазалык жеге сурайт. Sen kimsin? Nege maga günüge birle sen salam beresin? Sen mындай ne başkalardan özgöçölüğün var dese, men özgöçölüğüm dele jok, men просто musulmanmın deydi. Men dinimde ушундай salam берүү, жылмаюу, садака, жакшы нерсе. Men пайгамбарым ушуну үйрөтөт. Десе анан тиги тазалыкчы таң калат да, мусулман жылык ушуну айтабы дейт. Ооба десе, анда мага дагы айтып берчи, дагы пайгамбарың эмне жөнүндө айтат дейт. Десе анан башка жакшы нерселерди айтып атып, түшүндүрүп атып, анан кийин жанагы тазалык же мусулман болот дейт да. Караңыз, бир канча убакыт жүрүм туруму менен гана таасир этти адамга. Ушул сыяктуу жашоодо балаңызга дагы сиз катуу айтканыңыз менен, сөз менен тарбиялай албайсыз. Балким өзүңүздүн жүрүш турушуңуз менен. Телефонду кой, телефонду кармаба, телефон чукуба дегениңиз менен балаңыз аны таштап салбайт. Сиз биринчи телефонду убакыт сааты менен ченелүү колдонгонду үйрөнүңүз. Сизде эгер балаңыз китеп менен көрсө, анда балаңыз китеп окуганга оңой болот. Now I'll speak. Okay, go on. I'll add something. Мен бираз кошумчалап кетейин. Сиз айтып атпайсызбы, ошол Европада ушундай болгон окуя да. Болгон окуя өзүнүн кыймыл аракети менен үлгү коюптур. Өзүнүн кыймыл аракети демек ал кишиге дават болуптур, Ооба, таасир этет. Мен азыр мисалы үчүн дүйнөдө акыркы жылдары менимче миллион эмес, миллиарддаган элдерге дават көрсөтүп койгон бир инсан жөнүндө айткым келет. Эми көбү балким аны тааныбайт деп ойлобойм. Баарыбыз билебиз, бул Хабиб Нурмагомедов, бул белгилүү эрежесиз эрмушташ боюнча спортсмен. Бирок аны мен көбүнчө эрежесиз эрмушташ эмес, мындай динди ушундай элге массага жеткирген бир даватчы катары тааныйм да. Ал мисалы үчүн эч качан көп деле эч ким чакырбайт. Ислам динине өткүлө же мындай жүргүлө, тигине жүргүлө эмес, дайым не кылат? Өзүнүн жүрүм туруму менен өткөрөт. Ал ошол эле учурда диндин жанында өзүнүн элин, жерин дагы, мисалы, ата-энеге урматсыйды, жана папа деп коет го, жана дайыма кийип чыгат да, мисалычы. Эл дүйнө алардын улуттук баш кийими ошол экенин уже билет да, бүт дүйнөчү. Кээ бир комментарийлерди окуп калам да, YouTube'дачы ошол видеолордун астында, кээ бир сөздөрдүн астында окуп калам да, мен ислам дининде мынчалык эч качан маалымат алган эмесмин. Дайым эле ислам дини болсо же мусулмандар болсо, алар террористтер же дагы алар ушундай терс калк деген эле маалыматтар келген. Көрсө мындай экен деп көз ачылгандар көп да. Ошолордун баары эмне болуп атат? Жүрүм турумундан, Демек, сиздин жүрүм турумуңуз сиздин даватыңызда чын эле айлана чөйрөдөгү бир туугандарыңызга, кесиптештериңизге, бала чакага, досторго, кошуналарга, элге жалпы эле. Чыңгыз байке негизи ошол бала чаканы тарбиялоо боюнча дагы жакшы бир эксперт. Буюрса, кийинки видеолордо бала тарбиялоо жөнүндө дагы сөз кылабыз. Күтүңүздөр, буюрса, алдыда.